Америкадан Кыргызстанга чоң салам. Бүгүн Америкада 19 апрель. Биз бүгүн Пенсильвания штатына келдик да. Пенсильвания штаты абдан тоолуу штаттардын бири болуп эсептелинет. Биз азыр 76 жолду кетип баратабыз. 76 жолдун кызык жери, мен азыр 200 километрге жакын аралыкты өтөм. Бул акча төлөнүүчү жол, $70 төлөйбүз да. Бул жерде бийик тоолорду айланбаш үчүн туннелдер салынган да. Узун туннелден 3-түү өтөбүз. Мен ошол туннелден өткөндө сиздерге көрсөтөм. Анан Пенсильвания жолунун тегерегиндеги кооздуктарды, жаратылышты чогуу көрөбүз, достор. Достор, туннелге да келип калдык. Азыр могул бийик тоону айланбаш үчүн ушул 70 жолдо 3 туннел бар деп эдим. Ошол 3 туннелдин бирөөсүнөн азыр өтөбүз. Китани деген тоонун астына салынган туннел. Азыр узундугун чогуу көрөбүз, канчалык узундуктагы туннел экенин. Пенсильвания жана айткандай абдан тоолуу райондордун бири болуп эсептелинет да. Мен азыр Харрисбург деген шаарга баратам. Техастан алган жүктү ошо Харрисбургга жеткириш керек да. Биринчи туннель бүттү. Ортосунда кичине аралык, азыр экинчи туннель башталат. Blue деген тоодон өтөбүз азыр. Трактор бул туннелге киргенде оң жагы менен кетиш керек. Сол жагы менен жеңил машиналар кетет да. Туннелдин ичиндеги ылдамдык 55 майл/hr. Бул Кыргызстандын ылдамдыгы менен 90 км/час. 90 км менен 90 менен айдайбыз да. Ошентип экинчи туннель бүттү, достор. Мына Пенсильваниянын талаалары. Өткөндө биздин бир катталуучу сурады эле. Трак айдаган жигиттер, ылдамдыгыңар кандай деген. Кандай ылдамдык менен айдайсыңар депчи. Ар бир штат өзүнүн закондорун киргизип койгон да. Эң катуу ылдамдыкты койгон штаттардын асты 130 км/час менен айдаса болот да. Эң акырын айдаган штат бул
Калифорния штаты да. Калифорния штаты 55 майл аур, ошондо 90 километр часымен айдаса болот да. Америкада ар бир штат өзүнүн закондорун киргизип коет. Пенсильванияга жүк тыштай турган жерге келдик. Күтүп туруш керек экен. Өзүлөрү чалат экен. Маңдайында no parking дейт. Айласыздан ушундай жерге койдук. Бул жакта поезд өтөт экен. Бул жагында болсо бир завод бар окшойт. Трактор кирип чыгып атат да. Мен астымдагы трак кирип атат. Кийинки звонок мага чалса, мен киргизип докко коем. Анан башка жүк күтөбүз, достор. Петер Пилт деген машина.